Сіздер көріп жатқан ұлттық бірінші канал Замана телебөрісі. Азыр болса қозғой тұрған темабыз психология жаатына бираз кесиптешүүбүз менен сапар алалы. Биз технология өнүккөн сайын ар бир кесиптин жана ошондой эле ар бир тармактын өзүнүн психология жааты дагы өнүгүп бара жаткан учур. Ал эми бүгүнкү темабыз болсо өзгөрөм десең өзүңдү оюңду оңдоо темасына сүйлөшөбүз. Ал тууралуу биздин коногубуз да бар. Коногубуз менен тааныштыра кетели. Ызаткан Жусупова, психолог. Негизи эле акыркы күндөрү баарыбыз эле дүйнө жүзү элдерин психологдун кеңешине муктаж болуп келишет. Анан оюңду өзгөрөм десең, негизи адам баласы өзгөрүш үчүн ойду өзгөртүш керек экен да. Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Рахмат. Атайын студияга чакырганыңыздарга ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Жана ошондой эле мен жакында эле кыргыз элинин манасчыларынан да ушул сөздү угуп калдым да. Өзгөрөм десең, жашооңду өзгөртөм десең, өзүңдү өзгөрт деген. Өзгөрт деген бул, өзгөрүү деген бул өзүңдү көр деген сөз экен да. Анткени жашообуз баары тең өзүбүздөн көз каранды деген сөз. Психологияда деле ошол эле сөз айтылат. Өзүң мисалы чөйрөңдү бактылуу болом десең, өзүңдү өзгөрт, ийгиликтүү болом десең, өзүңдү өзгөрт, ошол эле учурда оюңду өзгөрт деп. Ошондуктан азыркы учурда абдан көп айымдар изденип жатышат. Анткени акыркы учурларда биз баардык фокусубузду, көңүлүбүздү сырткы дүйнөгө коюп, өзүбүздү көрбөй калдык. Ошондуктан азыркы учурда өзүңдү өзгөрт, өзгөрөм деп мындайча өзүбүзгө көңүл буруп баштадык эми. Негизи эле азыркы учурда популярдуу болуп кетти аябай, коучтар, психологтор. Анан негизи бул адамды жакшы нукка бурбай эле сындырып коюш деле мүмкүн да. Сындырып койгон моменттер мындай болот да. Эгерде биз туура эмес адамдарга туура эмес программаларды берсек, мисалы биз дароо эле сен эгерде өзүң менен иштебесең, анда эртеңки күнү ушундайга учурап каласың деп биз адамдарды ошол багытка салып коюшубуз мүмкүн. Эгерде биз адамдарга дайыма позитивдүү жолго салганга аракет кылып, келиңиз, эгерде ийгиликтүү болгуңуз келсе, анда өзүңүздү өзгөртүңүз. Эртеңки күнү сиз бактылуу балдарыңыз бактылуу болсун десеңиз, анда бүгүн сиз бактылуу болуңуз деп биз позитив жакка адамдарды бурушубуз керек. Болун көбүнчө азыркы учурда маркетинг ошондой да, көбүнчө болдорун басабыз. Бол аркылуу биз адамдарды ийгиликке алып чыгышыбыз керек, жакшы жашоого алып чыгышыбыз керек. Бул глобалдуу темалардын бири болгон бул материалдык жактан жабыркаган кишилер дагы көбүнчө психологиялык жардамга муктаж айтып коет эмеспи? Ошол материалдык жактан өнүгүүнү кааласаң, ага дагы биринчи оюңду өзгөртүшүң керек экен да. Материалдык жак деп көпчүлүгү мен адамдар менен иштешкендиктен көпчүлүк эле дароо эле акчаны биринчи орунга коюп алганбыз да. Акча мындайча айтканда бизге кызмат кыла турган нерсе. Биз азыркы учурда акчага кызмат кылып атабыз. Ошон үчүн биз өзүбүздү биринчи акча мага эмне үчүн керек деп ошону ойлошубуз керек. Мен ошол акчага алган результаттан мен эмне алам? Көбүнчө алдыга максат койгондо мен акчам жок, акчам жетпейт деп айтышат. Мен ошол жете турган максатымдан мен эмне алам жана ошол эле учурда чөйрөмө кандай пайдамды тийгизем, элиме жалпы эле дүйнөгө кандай пайдамды тийгизем деп биз мындай акча менен, акча кандай, акча бул материалдык нерсе да, чеги менен бар, чектеп алабыз. Биз чектебей глобалдуу түрдө максат коюшубуз керек. Максаттарды чоң коюшубуз керек. Кандай коюш керек? Мисалы мен шаар кургум келет. Мен дүйнө жүзүнө адамдардын бактылуулугун жеткиргим келет деп чоң максаттарды койсом, биз ошол нерсеге жетет экенбиз. Анан жок, мен бүгүн 100 000 тапкым келет же 10 000 тапкым келет, анан бүрсү күнү өзүмө кийим алгым келет, машина алгым келет, үй алгым келет деп ушундай өзүбүздүн эле керектүү нерселерге максат коюп алсак, акчага карап турупчу, анда биз жана чектен чыга албай эле жүрө беребиз. Мен акчама карабастан максат койгондо өзүмдүн рахат алган нерсемди, мен мисалы кайсы бир убакта акча менен жүргөнмүн, бизнес менен жүргөн учурда ошончалык өзүмдүн жан дүйнөмө бир нерсе жетишпегенин көрүп, анан мен коуч, ал кезде мен коуч эмне экенин билчү эмесмин, бирок көрүп жүрчүмүн. Казактардан, орустардан коуч болгум келет, кыргыз элине берилген маалыматтарды, жакшы нерселерди үгүттөгүм келет, дүйнө жүзүнө бергим келет деп мындай максат жазган экенмин да. Көрсө ал менин жан дүйнөмдө максат экен. Эгерде биз жан дүйнөбүздү уксак, жан дүйнөдө чек жок. Ал эми биз мээбизге уксак, мээде түрдүү программалар бар.
биз өзүбүзгө чек кое беребиз. Ошол программалардагы туура ойготуу үчүн дагы бул көнүгүүлөрдү жасаш керек да. Албетте, биз көбүнчө чекти кайсы убакта коюп алабыз өзүбүзгө. Бизде бала чагыбызда мисалы бизге бир нерсе алып бер дей турган болсок, ата-энебиздин ошол учурда өзүнүн акчасы жок болуп калды же башка да. Ата-энебиз айтат да, кое тур балам, менин акчам азыр жок, мен алып бере албайм десе, ошол моментте атамдын, ата-энемдин акчасы жок экен деп өзүбүзгө кымбат экен же акча бул нерсеге акча жок турбайбы, жетпей турбайбы, өзүгө ошол моменттен баштап чек коюп алабыз. Ата-энебиз ооба балам алып берем, сөзсүз алып берем, бул өтө сонун максат. Бирок кийинчерээк. Бир аз күтүп тур десе, анда биз уже жана чекти коюп беребиз да, күтүп турабыз да. Балалыктан башталат бизде чек. Ата-энеден башталат, тарбиядан башталат, чөйрөдөн башталат. Мен көптөгөн адамдардын максаттарын жазганда карап туруп, чындыгында көп адамда чек бар экенин көрөм. Сиздерге бул кайрылган кишилер, ошо өздөрүнүн дардын айтып, сиздер менен баарлашкан кишилер, бул сиз айткан кеңештерге колдонуп, ошол нукка түшүп кетиш процесси канча убакыт талап кылат? Биздин методика ата-энеден келген программалар, биздин канда атылган ДНКлар менен иштейбиз да. Эгерде биз ошол методиканы жакшы сапатта колдонсок, жарым саатта деле жыйынтык алгандар бар. Эгерде ошол адам мээси менен эмес, сезимдери менен, жан дүйнөсү менен иштесе, жакшылап иштесе, 1 айдан 1 жылга чейин. Эң башкысы бизге келген ойду, кыялды ишке ашырууга фокусту коюшубуз керек. Биз жанагынтип дароо эле жок акчам жетпейт буга дебейчи. Азыр бизде дагы бир коногубуз бар, айта кетели. Азиза Абдухаликова, сиздин кардарыңыз өзү депрессияда болуп, анан өзүн жоготуп, анан сизге кайрылып, баягы сиздин методикаңыз жардам бериптир. Анан бизге мейманга келди, саламатсызбы? Негизи ошол сизди таасирленткен психологдун кептери негизи эле кандай абалда болчуңуз эле башында жардам берди да? Ооба, мен бул психологияга келгенге чейин аябай депрессияда кабылып жүрдүм. Атамы жоготуп, апамы жоготуп дегендей психологияга келип, ар кандай практикаларды берет экен, методикасында практикалар бар экен, практикаларды аткарып, менин жан дүйнөм тынчтанды. Кой бере албаган атамды, апамды 4 жылдан бери ошолорду кой берип, жашоом жакшы жакка өзгөрдү да. Негизи сиз мындай такыр эле жашоодон алыстап кеттиңиз беле? Өзүңүздүн баягы кандай абалда элеңиз? Ата-энени жоготкондо аябай катуу депрессияга кабылат экенсиң, жашоого интерес жок болуп калат экен. Ошол себептен изденип жүрүп, психологияга келип калдым. Ошол жан дүйнөм ооруп жүргөн кезде дагы мен мамиледен жабыркадым, балдар менен мамилем начарлады, жаккан жумушуман кеттим. Болгон акчамды бизнеске киргизип, ал бизнестен алдыга кетпей эле кайра артка кеттим да. Анан ушул методика аябай жакты, ушул методикага келип, мен жашоомду жакшы жакка өзгөртүп алдым. Ошол сиз негизи психологдун, негизи эле адистин жардамы керектигин качан сездиңиз өзүңүз? Негизи адамда болот экен да ушундай сезим. Сага бирөө керек, жардам керек дегенчи. Анан кимден издешиңди билбей эле монтип сунуштар менен психологияга келип калдым да. Бирок 1 жыл бою психологияда окуп жүрдүм, өзүмдүн суроолорума жооп таппай, анан ушул Заткан айымдын методикасынан суроолорума жооп таптым. Бул бир иштин жакшы узманы ошол нерсени өз башынан өткөргөн киши деп коет эмеспи? Сизде ушундай ой келдиби? Сиз да өзүңүз эми психолог болуп, ушул кесипти аркалап кетейин деген? Ооба, мен дагы ушул психологияга келип, көптөгөн биздин кыйналып жүргөн айымдарга жардам тийсе деген ушундай ниет пайда болду да. Анан мынакей психологко дароо суроо берейин. Заткан айым, негизи мынакей Азизаны көргөндө эле эмнени байкадыңыз? Анан жардам берем деген сизде ниет пайда болду да, албетте. Анан каяктан баштадыңыз ошондо? Дароо эле баягы жабыркап, депрессияда жүргөн адам дароо эле ачылбайт, албетте. Жабык болот, сизди кабыл албашы мүмкүн.
Ооба, бизде азыр көпчүлүк кыргыздын көпчүлүк айымдарына жеткириш үчүн мен онлайн азыр курстар менен иштешем. Анан Азиза ошол түз эфирге мени менен чыкканда эле өзүнүн запрос деп коет го орусча. Каалоосун айтып баштайт. Айтып баштаганда эле мындай да, бул методикада адамдар бири-бири менен байланышат, бири-бирин сезет. Биз ошого маани бербейбиз. Бул айым айтып баштаганда эле, мисалы, апа көбүнчө сол тарап, ата оң тарап деп коет. Мен сол тарабымдан кадимгидей бир башкача бутум ооруп, колум ооруп, ушундай бир сезимдер болот да. Апа бул сол жакта. Сол жак, Сол жак. Жүрөк менен кетет экен да. Ата оң жакка тиешелүү нерселердин баардыгы бул атага тиешелүү. Жана атага тиешелүү болгондо бул ата сырткы дүйнө деп коет го. Ата сырткы тон. Акчага, жашоодогу түрдө кыйналган, үйдүн сыртындагы болуп аткан нерселерге бул атага болгон мамилебиз, атага болгон капачылык, таарынычтарга, күнөөлүү сезимдерге байланышкан да. Анан Азиза айым менен сүйлөшүп атканда эле менде сол тарабымда болду сезимдер. Демек, бул айымдын апасында кандайдыр бир көйгөй бар экен деп сезип, анан экөөбүз ошол жерде практика жасадык, чогуу Сол тарабында болгондо ошондо кандай сиз байкадыңыз? Мындай да, эгерде бул айымдын апасы апам өтүп кетти деп атпайбы? Ага чейин жакшы эле болгон, апасы өтүп кеткенден кийин жашоосунда көптөгөн кыйынчылыктар пайда болгон. Мамиле бул эмне? Мамиле бул үйдүн ичиндеги болгон нерсе. Акчанын келгени кармай албай калган. Бул апа деген бул материя, кармалган нерсе. Бул береке, акчанын берекеси көбүнчө аялдарда болот, апаларда болот да. Анан апасы өтүп кеткен учурда ошондо апасынын алдында кандайдыр бир күнөөлүү сезимдер калып калат. Апама жардам бере алган жокмун, апама жакшы сөзүмдү айта албай калдым, үлгүрбөй калдым деп. Анан мен ошондо айттым, сиздин апаңызга болгон кандай байланышыңыз бар дегенде эле ушундай ошол моментте инсайт деп коет. Адамдын оюна тык этип эле бир нерсе маалымат эстеп кетет да. Дегенде эле айым айтып калды, мен апамдын алдында өзүмдү күнөөлүү сезген сезимдерим бар, ушундай бир ситуациялар болду эле дегенде эле ошол моментте эмоцияны сыртка чыгарыш керек. Ошол айтылбай калган сөздөрдү элестетип туруп айтыш керек. Эмоцияны сыртка чыгарып айта турган сөздү айткандан кийин ал нерсе биздин денебизде катылып калган да, сыртка чыкпай калган, өзүн күнөөлүү сезип калган. Ошонун баардыгын иштегенден кийин эле сыртка чыгарып, сөздү сыртка чыгарып, эмоцияны сыртка чыгаргандан эле болду, биздин денебиз жеңилдей. И жана программанын баары кетет, күнөөлүү сезим кетет, мындай тазаланат да. Анан эле болду. Ийгиликтер өзүнүн өзү эле жана блок деп коет. Блоктон арылгандан кийин эле ийгиликтер өзүнүн өзү эле келип баштайт. Психология ошондо иштелет да. Эң кызыктуу методика экен чынымен. Сизге кайрылган ушул кардарларыңыздын мырза болобу, айым болобу, көп мындай пайызы кайсыл темада көбүнчө көйгөйлөрү бар? Мындай биздин элдин өзүнүн бир менталитети бар го, ар бир элдин менталитети. Биздин менталитеттин кандай көйгөйү көбүнчө бар экен жана ошону чечүүнүн кандай жолдору бар экен? Балким биздин телекөрүүчүлөргө дагы пайдалуу маалыматтар болуп калабы? Ооба, мен көбүнчө опрос кылам. Опрос кылганда акча анан мамилеге абдан көп көйгөй болот. Анан мына сүйүктүү жумуш, ден соолукка көп көңүл бурушпайт. Бирок мен ушунчалык ыраазымын, мага келгендердин көпчүлүгү эле жан дүйнөнүн тынчтыгын тапкысы келет, мамилесин оңдогусу келет, өзүн сүйгүсү келет. Акыркы учурларда биздин элдин дагы айымдары, мырзалары аябай мындай осознанный деп коет го, осознанный болуп башташкан. Бирок ошол эле учурда биз эч качан акча мындай деп жаман сөздөрдү айтабыз. Бирок ошол акчанын жардамы менен эле биз көптөгөн нерселерди ишке ашырабыз. Ошон үчүн акчага, мамилеге, үй бүлөгө, балдарыбызга, жолдошубузга, өзүбүздүн ден соолугубузду эч качан унутпашыбыз керек, жана сүйүктүү жумушубузду баарына бирдей көңүл бурушубуз керек. Биз көбүнчө эле акча мындай деп айта беребиз, на самом деле пайдаланабыз. Ошон үчүн мен айтмакмын, баарына бирдей энергия берип, бирдей көңүл бургула деп. Чоң апам айтмакчы, сен жинден калыптырсың, алдыгы жиниңди жанагы тиги таягым менен чыгарып коем дегендей. Анан Азиза айым айтып койсоңуз, өзүңүздү азыр толук, жан дүйнөңүз баягы жай алып, өзүңүз жай баракат, жакшы сезип калдыңыз да? Ооба, мен аябай кыйналган кезде келген болчу. Азыр деген ошол күнөөлүү сезимдерден арылып, блоктордон арылып, өзүм менен өзүм иштешип,
азыр жакшы жетишкендиктерге жетишип жатам. Ар тараптан ийгиликтер келип баштады. Эң негизгиси жан дүйнөм тынчтанды да. Ошол жан дүйнөм тынчталганда бүт баары өзүнөн өзү эле келе берет экен. Ийгиликтер деле, акча деле. Балдар менен мамилем жакшырды. Жумуштар сунушталып атат. Жаңы бизнестерди ачып атам буюрса. Мен негизи бул курска биринчи себептен акча деп эле келгенмин. Азыр акча эмес, жанагы жан дүйнөм тынчтанганы аябай мага мындай кандай десем, ошол керек болду. Ошол керек болгон экен да негизи. Ошол жан дүйнөм тынчталып, менде азыр бүт баары ар тараптан ийгиликтер өздөрү эле келип атат да. Балдарыңыз менен дагы мамиле өзгөрүп калса керек. Ооба, депрессияда жүргөндө балдар менен аябай начарлап кетти эле, мамилем азыр аябай жакшыбыз. Демек ушу менен баары менен бирге сырткы дүйнөнү өзгөрткүң келсе, эң биринчи түрдө өзүңдүн оюңду өзгөртүшүң керек экен деген жыйынтык келип чыгат да. Анан мисалы биздин телекөрүүчүлөр көрүп жатканда деле мисалы көйгөйлөрдүн арасында жүрүп, мен мисалы аз оюмду өзгөрткүм келет дегенде эң биринчи неден башташ керек? Оюмду өзгөрткүм келет дегенде биз албетте өзүбүздү сүйүүдөн, ата энебиздин сүйүүсүнөн баштайбыз. Дароо эле балалыкка барабыз. Анткени биз көпчүлүк айтат да, мен балам ооруп атат, же балам мынтип атат, баламы өзгөртөйүн, баламды сагалып барайын. Балабыз өзгөрүш үчүн биз өзүбүз өзгөрүшүбүз керек. Акча келиш үчүн өзүбүзгө көңүл бурушубуз керек. Дароо бул жакта абдан көп атайын система берилген, психологияда да өзүнчө система бар. Ата энебиздин улуктугун кабыл алып, алардын күчтүүлүгүн көпчүлүк эле ата энебиз карып калса эле, болду ата энем карыды, мен ата энемди багышым керек деп эле мойнубузга көтөрүп алабыз. Туура, ата энебизге ыраазычылык менен жардам беребиз, бирок ошол эле учурда ата энебиздин улуктугун, ата энебиздин күчтүүлүгүн эч качан унутпашыбыз керек. Мындайча айтканда биз ата энебизди бала кылып алабыз. И ошол эле учурда өзүбүз жашоодон кыйналып калабыз. Мындайча айтканда ата энеден энергия алат экенбиз, иерархия бузулат, дароо. Иерархияны биз сактабай калабыз. Ошондон баштайбыз. Андан кийин биз өзүбүздүн жашообузда ата энебизге көптөгөн нерселерди окшош болот. Ата энебиздин жашоосун кайталайбыз. Алардын сөйлөгөн сөздөрүн, баскан кыймылын, жашоосун, алар кандай жашаса, мисалы апабыз жертва болсо, жертва болобуз. Өзүн жакшы көрсө, өзүбүз жакшы көрөбүз. Ата энебиздин жашоосу менен жашайбыз. Мындайча айтканда абдан көп нерселер бар. Катары менен алып кетиш керек, баарын тең. Жок, бирок негизи ошону кайталабайын деп өзүң оңдосо болотпу? Болот. Анын үчүн атайын ыкмалар бар. Ошол ыкмалардын жардамы менен эле ата энеге ыраазы болуп эле, ата энеге тиешелүү жашоосун өзүнө берип, ыраазымын. Эң башкысы бизге ата энебиз эң кымбат жашоо деген белекти берди. Ошого ыраазы болуп, тарбия берди, сүйүүсүн берди, кой берсек болот. Кой берип туруп эле анан өзүбүздүн жашообуз менен жашасак болот. Да, болот. Анда ошол баягы көрүнбөгөн жиптер бар дейт го, ата эне менен баланы бириктирип турганчы, ошол жиптерди үзүш керек экен да. Сепарация деп коет аны психологияда. Сепарация кылса болот, бирок такыр эле үзүп салганга болбойт. Себеби дегенде бизден ата энеден дайыма энергия келип турат. Албетте. Бул ата эне бул дүйнөдөн өтүп кетсе дагы биздин ата эне менен биздин ортобузда байланыш болот. Сезимдер менен биз байланышып турабыз. Мисалы ата энебиз өтүп кетсе деле биз сезимибиз менен сезебиз, ата энебизди жакшы көрөбүз мурдагыдай эле. Ошон үчүн иштеп туруп эле өзүбүз менен эле ата энебиздин дагы деле сүйүүсүн алып, дагы деле эркелеп, элестетип туруп, прям ошо балалыкка барып элестетип, сүйүүсүнүн энергиясын алып жашообузда ийгиликтерге жетсек болот. Анан негизи методика боюнча, ошо методика дагы жаңыланып иштелип жатат да, толукталып жатат да. Ооба. Анткени ар бир адам, кээ бир адамдар ошол методиканы кабыл алат, а кээ бирлер баягы көк болот го жашоодо. Аны кабыл албайт, жок, андай эмес. Ошондой адамдарды сындыра аласыздар да. Кабыл алынбаган бул мээнин көбүнчө мээнин программасы болот. Себеби дегенде мээ өзгөргүсү келбейт, эч качан жана зона комфорта деп коет го, ошондон чыккысы келбейт. Мээ өзүнүн эле мурдагы эле жашоосу менен жашагысы келет да, шылтоолорду айта беришет. Кээ биркилер акча төлөп деле кайра акчасын алгысы келе берет. Ошондо айтабыз, жакшылап иштеп көрүңүз. Эгерде сиз иштейин десеңиз, анда биз акчаңызды баарын кайтарып бергенге даярбыз деп. Анан ошол эле учурда биз өзгөрө турган болсок, дайыма ата тек, эне текке аябай тыгыз байланышта экенбиз. Биз кыргыздар бекеринен илгертен ата эне текти сүрүштүрүп келген эмес экен. Дүйнө жүзүндө карап келсек, кыргыз элинде бар экен, анан дагы бир элде бар экен ата эне текти сүрүштүргөн.
Биз ата эне этексиз эч кайда бара албайт экенбиз. Себеби дегенде биздин ар бир каныбызда, ДНКбызда ата эне этектин программасы бар экен. Ошол программаларды өзгөрткөндө аларга ыраазычылык айтып турганда анан жашообузду алдыга кете алат экенбиз да. Демек ушул психологияда жардам берүү үчүн сөзсүз түрдө сиздин биринчи турган иш чараңыз бул ата тегин сураштырып, кайсы жерден, кайсы элден, андан кийин анан бир жыйынтык чат экен да. Бизде сураштырбайбыз. Мен баарына эле сунуштайм. Ата эне тегиңиздерди билиңиздер. Өзүңүздөр үчүн, өзүңүздөрдүн келечегиңиздер үчүн, муундарыңыздар үчүн ата эне тегиңиздерди билиңиздер деп айтам. Билбесек дагы ата эне тек менен байланыша турган ата эне практикалар бар. Албетте бул учурда көпчүлүк айтышат. Мага менин ийгилигим ата энемдин кандай тиешеси бар? Мен деген ата энем болду, чоңойту, мен уже кеттим да депчи. Биз чоңойгон күндө дагы жанагынтип биздин программаларыбыз, биздин ата энебиз, биз ал бала кичинекей бала жыгылып калат деп биз баланы коруп турабыз го. Ошол сыяктуу эле биздин ата эне этектин программасы бизди коруп, бизди чекке салып турат экен да, этияттап турат экен. Албетте жаратканыма дагы болгон ыраазычылыкты эч качан унутпашыбыз керек. Азиза айтып койсоңуз, негизи өзүңүз ушу психология менен азыркы жакындарыңызды психолог менен иштегенге багыттайт белеңиз? Албетте багыттайм. Эжем уже окуп жатат курста, ал дагы жакшы жыйынтыктар, жакшы ийгиликтерге жетишип жатат. Мен бардык айымдарды эле чакырмакмын, окугула, изденгиле, жашоону жакшы жакка өзгөртсө болот экен. Жашоо, жакшы жашаш бул өзүбүздүн гана колубузда экен. Чоң рахмат сиздерге. Өзгөрөм десең оюңду оңдо демекчибиз. Анткени эгерде өзгөрүүнү кааласаңыз, эгерде жашооңуздун өзгөрүүсүн, жакшы нукка бурулуусун кааласаңыз, албетте бүгүндөн баштап өзүңүздү өзгөртүүгө аракет кылыш керек экенбиз. Анан биздин конокто белгилей кетели дагы бир жолу Изаткан Жусупова, белгилүү психолог жана дал ушул психологдун кардары Азиза Абдухаликова болду. Сиздердин маегиңиздерге чоң рахмат.